Ысык-Көл, Кыргыз бермети, Теңир тоодо орун алган Ысык-Көл, Орто Азиянын туризмге жаркыраган жылдызы. Бир убактарда кааганаттыктардын эс алуучу жери каттары пайдаланылган көл туризм инвесторлорун күтүүдө. Ысык-Көл тоо арасында жайгашкан, көлдүн суусу таза, жылуу, тунук жана туздуу. Ысык-Көл Кыргызстандагы Теңир тоодо 1606 метр бийиктикте орун алган. Көл кышында тоңбойт. Ошондуктан эл аны Ысык-Көл деп аташат. Көлдүн айланасы кооз, абасы таза, суусу адамга жагымдуу. Ысык-Көлдүн узундугу 182 километр, ал эми туурасы 60 километр. Ысык-Көлгө 80ден ашуун суу келип кошулуп, бирок бир да суу агып чыкпайт. Орто Азиянын туризм бейиши Ысык-Көл. Туздуу, суусу менен кудуу, эми деңизге окшойт. Көлдөгү яхта турларын туристтер абдан кызыгып катышат. Атактуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун күн нуру жер жүзүнөн эң жакшы көрүлгөн жер катары сөз кылган көл. Тоолор курчап ачуу көктө тиреген. Булут учуп асмандагы тиреген. Жаттын көзү тийбесте деп тилеген. Коюнуңа бакыт кужу тийген. Аман болгон касиеттүү энекем.